өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Өзүңүздү тааныштырып айта кетесизби? Мен атым Мырзабеков Санжар. Мен эне жана баланы коргоо улуттук борборунда врач-эндоскопист болуп иштейм. Ушул жалдын атынан бул жакка келип иштеп атабыз. Суворовский училище обсервацияда 24 июльдан баштап экинчи поток болуп келдик. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, суудан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Азыр ушул ыктыярчылар тобунун мүчөсү Алмаз Байкебиз менен баарлашып, учурдагы кандай кырдаал болуп жатат ошол жөнүндө маек куралы. Алмаз Байке, айтсаңыз, азыр учурда кандай иш аракеттер болуп атат? Эми могу мамлекеттик ушундай кырдаал болгонушка тууралуу ошого байланыштуу бир аз болсо дагы өзүбүздүн баягы ушуга чейин кызмат кылып келаткан, ушуга чейин баягы өмүрүн тобокелге салып жүргөн медайымдарга, негизи саламаттык сактоо өкүлдөрүнө кичине болсо да бир кичине көңүл буруп, ошонун катарында бүгүн бир внимание кылып коелу. Обсервация жеткиргенге чейин биз көп сопровождать эттик. Бейтаптарды кислородный концентрат менен подключать этип ошону обсервацияларга алып келип аттык. Ошол учурларда ар кандай маанай болсо дагы, ар кандай позитивдүү сөздөр болсо да бизден болуп жатты да. Жаштарыбыз иштеп атканына биз абдан жүрөгүбүз кубанып турат. Саламатсызбы? Эмоцияларыңыз кандай? Ушундай бир кыргыз эли үчүн кызмат кылып жатканыңызды биз дагы көрүп аттык, билип аттык. Ошол жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз. Эмоцияларыбыз абдан жакшы. Өзүмдүн калоом менен келген. Пандемия башталганда 28-июндан баштап эле только түнкүсүн чыгып, колумдан келгенин жардамымды кылып атам. Ушул жакта иштеген баардык байкелерге чоң рахматымды айтып атам. Жана акматчандарга Алла ыраазы болсун айтып атам. Сизге дагы ден соолук каалайбыз. Көрдүңүздөрбү, урматтуу көрүүчүлөр, биздин ушундай бир Кыргызстаныбызда кыргыз эли үчүн кызмат кылам, жан үрөп ушул кыргыз элимдин саламаттыгы үчүн ушундай демилгелүү жаштарыбыз чуркап жатканы абдан бизди сүйүндүрдү. Алдыңкы мүнөттөрдө дагы сиздер менен биз ак халатчан өмүр сакчыларынын болгон эмоцияларын чагылдырып, сиздер менен репортажда толук көрө аласыздар. Топтон түзүлгөн биздин өз ыктыяры менен ушундай кыргыз элинин өмүрүнө салымын кошкон биздин ак халатчан өмүр сакчылары дагы келип бул жакта чогулуп атышат. Анан бул жактан дагы биздин ушундай өзүнүн унаалары менен кыргыз эли үчүн кызмат кылып, ак халатчандарды ташып, жанын үрөп, өзүнүн жанын тобокелге салып жүргөн дагы биздин ыктыярчыларыбыз кызматтарын кылып, азыр ушундай бир бул жакта сонун ыраазычылык каттар, сонун гүлдөрү менен биздин ак халатчан бүгүнкү өмүр сакчыларын кубантабыз деп турган учур экен. Мен да я от себя хочу и от наших добровольцев волонтерского движения «Я добровольец» хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия. Спасибо вам всем, низкий поклон вам, чисто от всего сердца. Айтчылар бар экен, бизден мен ыктыярчы тобунун дагы мүчөсү Жыргалбеков Төрөбек деген жигитибиз да сиздерге кабылдык айтам деп турат. Кол чапкы бериңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу биздин учурдун баатырлары, жаңылышпайм. Бул жерде
байгелерим, эжелерим дагы бар. Биз эч кандай чоңдун балдары эмеспиз, депутаттын балдары эмеспиз. Биз карапайым кара элдин балдарыбыз. Сиздер үчүн бул не эрдик башкалар деп жанын сайып унуткан ар бир врач өлбөс баатыр антка бекем улукман. Бул кесиптин жолун бөгөп бек турдуңар кирерде алкыш аппак халатчандар эл ыраазы сиздерге. Бир кол чап коюңуздарчы. Биздин ушул жаштарыбыз сиздерди кубанталы деп ыраазычылык каттар менен сыйлайлы деп турат. COVID-19 вирустук инфекциясы менен күрөшүп, бар күч аракетиңизди жумшап, өз өмүрүңүздү тобокелге салып, халктын саламаттыгына чоң жоопкерчилик менен кам көргөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул ыраазычылык кат Ракова Кульсун Молдокуновна эжекебизге. Жана кол чаап турабыз. Анда эмесе ушундай эле жагымдуу мүнөттөрдө ыраазычылыкка ыктыярчылар тобу менен сиздерге бир ийгилик таазим кылып коелу. Келең ыраазычылык. Biz Trabzon'daki komandanın ekip fotoğrafçısı aytат, bizim altmış adam işlep жатышат. Кудай буюрса мына бүтүп калдык. Биздин да сапарыбыз карпартат десек болот. Биз менен чогуу ушул ак халатчандарга кошулуп, ушул медиктерге деп кошулуп, ар бир ыктыярчылар силерге окшогон кыргыздын патриот жигиттери, кыздары чогуу иштеп, күнү түнү дебей, ошол силердин эмгегиңер менен мына ушул орунду Кудай буюрса жеңдик деп эсептейбиз. Силер ушулардан жазбагыла. Биз ушундай сөздү рахмат деген сөздү көп жылдардан бери күтүп жүргөнбүз. Азыр рахмат деген деп таазим кылсак ыйлагыбыз да келип кетет, туурабы? Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, азыр биз ыктыярчылар тобунун өмүр сакчыларына болгон ыраазычылык каттары жана ошондой эле гүлдөрү менен белектерин тапшыруу аз эми бүттү. Азыр биз сиздер менен биргеликте ушул биздин ыктыярчылар тобундагы ак халатчан өмүр сакчыларын кепке тартып, алардын эмоциялары менен бөлүшөлү деп турабыз. Ким келип турат, эжеке айтсаңыз, азыркы учурдагы эмоцияларыңыз кандай болуп атат? Бизди сыйлап эметкениңерге аябай кубанычтуу болуп атабыз. Конечно, биз эл үчүн иштеген, элдин кызматын кылып жүргөн адамдарбыз. Силер болсо бизге кандай кызмат кылдыңар? Рахмат, бизди күндөп түндөп ташыдыңыздар. Силерге да ден соолук каалайм, эч качан оорубагыла. Бизди дагы ушундай сыйлап эметип турганыңыз чоң рахмат. Бар болуңуздар, эже. Спасибо, да, толкунданып. Я очень рада, действительно, я очень благодарна волонтерам всем, что они действительно оказали такую нам колоссальную помощь. Без вас наша работа бы не состоялась однозначно, да? Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй биз азыр жашыл зонага келип турдук. Эртеден бери репортажыбызда сүйлөө аз эме болду. Азыр болсо адаттагыдай сиздер менен кайрадан биздин медиктерибизден ошондой эле ыктыярчыларыбыз өздөрүнүн унаалары менен ушундай бир мекемелерге келип жардам көрсөтүү үчүн врачтарыбызды, халатчандарыбызды алып келаткан учуру мына азыр биз дагы иш үстүндө бардыгыбыз биргеликте көрмөкчүбүз. Анда мына өзүңүздөр көргөндөй биздин ыктыярчылар тобу өздөрүнүн унаалары менен биздин мындайча айтканда тез жардам кызматын көрсөтүп медиктерди алып келаткан учуру. Өзүбүздүн демилгебиз менен, дем күчүбүз менен эч бир адамдын бир поддержкасы жок эле. Кичине болсо да бир көңүл тартып коелу деп, бир делегибиз болсо, бир жылуу сөздөрүн айтып койсо да, ошол бир келип баарыбыз менен бир тартып алып коелу дедик. Эң негизгиси ушул кырдаалда, ушул илдетте силер өзүңөрдүн жаныңарды тобокел келтирип, жаныңарды аябай үйдөгүлөр переживать этип атса дагы, тердеп атсаңар дагы, тамак ичпей атсаңар деле, uyquga to'ybay atsanlar деле ушинтип келип кызмат элге кылып берип атканыңыздарды эң негизгиси биз билебиз, эл билет. Силерге терең ыраазычылык, узун өмүр, үй бүлөңөр менен, жакындарыңар менен көп узак жашагыла. Жамаатыбыздын атынан, ошол ыктыярчылар тобунун атынан сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай оор кырдаалда элдин ордун көтөрүп, жеңилин жерден алып, ушу үй бүлөнүн жүзүн көрбөй, ата энеге турган бала чаканын жүзүн көрбөй, ошол жерде эл кызматына жүргөнүңүзгө чоң рахмат билдиребиз. Сиздерге чоң рахмат. Ушунча
врачтарга ладно, өзүбүздүн кесибибиз, өзүбүздүкүн аткарып атабыз. Сиздер болсо өзүңөрдүн дем күчүңөр менен, өзүңөрдүн инициативаңар менен ушундай күнү түнү уктабай врачтарды ташып, элдерге жардам берип, бардыгын чын жүрөктөн кылып атканыңарга силерге чоң рахмат. Ребята, за вашу поддержку в этом нелегком деле. Без вас не знаю, что бы мы делали. Наверное, бы ходили пешком. Ну, огромное вам спасибо.